Орусиянын бир катар аймактарында карантин чаралары катаалдаштырылып жатканда, Түндүк Осетиянын тургундары өзүн изоляциялоо режимине каршы чыкты. Владикавказдын борборунда дүйшөмбүдө бир нече киши митингге чогулган. Алар өкмөт үйүнүн алдына келип, республиканын жетекчисинин отставкага кетишин талап кылышкан. Бирок аларды бул жерден милициянын атайын бөлүктөрү тосуп алды. Республиканын бийлиги коронавирус кооптуулугу тууралуу түшүндүрүүгө аракет кылды. Мунун алдында акциянын демилгечиси болгон Вадим Челдиевдин кармалганы айтылган эле. Митингчилер аны бошотууну талап кылды. Акция демилгечиси опера ырчысы Вадим Челдиев коронавирус жок деп эсептейт. Челдиев өзүн СССР жараны катары эсептеп, орус мыйзамдарын тааныбай турганын айтып келүүдө. Түндүк Осетияда ага каршы кылмыш иши козголгон. Челдиев Санкт-Петербургда жашайт. Анын коомдук сайттагы акыркы билдирүүсү 17 апрелде кечке маал жарыяланган экен. Айрым басылмалар анын камакка алынганын жазып чыгышты. Түндүк Осетиянын ички иштер министрлигинин жетекчилиги BBC орус кызматынын телефонуна жооп берген эмес. 2 апта мурун Владикавказдын бир нече тургуну республикалык клиникалык ооруканага келип, вирус жуктуруп алган кишилерди көрсөтүүнү талап кылган. Бул тасма коомдук сайттар аркылуу тарап, Челдиевдин Telegram каналына коюлган. Ал бир нече күн ичинде Түндүк Осетиядагы популярдуу фигура болуп калды. 2019-жылы опера ырчысы пенсиялык реформага каршы болуп, Түндүк Осетиянын эмгек сиңирген артисти наамынан баш тарткан эле. Чалдиев буга чейин BBC менен маегинде COVID-19 вирусу бар экенине ишенбей турганын, экономиканы уратуу максатында маалымат таратылып жатышы мүмкүндүгүн айткан. Коронавируска чейин СССР жарандарынын коому Осетияда өтө деле популярдуу эмес болчу. Осетиндик Основа маалымат порталынын саясий редактору Руслан Тотровдун пикиринде, конспирологдор жана СССР жарандары пандемия шартында бирин-бири өтө ийгиликтүү таап алды. Журналисттин айтымында Түндүк Осетияда миңдеген кишилер коронавирус элге чип коюп башкаруу үчүн ойлоп табылган деген ишеничтерге ишенип алган. Түндүк Осетиянын ички иштер министрлиги чагымга алдырбоого чакырды. Булак BBC. Вот лекарство купила и зашла на базар. Я никогда не выходила. Только Очень сегодня хорошо, первый да, день. Очень хорошо. Надо Спасибо большое. за лекарством было. Да, без особой необходимости старайтесь не покидать свои Да, домовладения. я так и стараюсь, никуда не хожу.